Кудай ошондон сактасын. Азыр көрүп атасыздар. Геосаясий жагдайды көрүп атасыздар, бул бир. Экинчиден чек арадагы акыбалдарды көрүп атасыздар, бул эки. Бизге азыр болуп көрбөгөн ынтымак керек. 100 адамды бир адам кубалап келатат дейт. Алдынан бирөө чыгып айтыптыр. Силер 100 экенсиңер, бул жалгыз экен. Эмнеге качып келатасыңар? Токтоп, биригип төпөштөп койбойсуңар десе, биз кайдан билели ким 100дү кубалап келатканын деп коет дейт. Азыркы биздеги акыбал ошого жакындап баратат. Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бирдекени байкадым, ушул парламенттеги ал акыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет экен. Элибизди кадимкидей кыжылат кылып коет экен. Качан ынтымак болот? Качан өзүңө каалаганды башка бирөөгө каалаганда, өзүңө каалабаганды башка бирөөгө каалабаганда. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеп эч качан ызат аброюга жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. 1000 жылдык Римдин тарыхын 20 мүнөттө көрүп койдум. Ошол жерде Юлий Цезарь дагы бар, Марк Тулий дагы бар, Граф бир туугандары дагы бар, Клеопатра дагы бар, жана башкалары дагы бар. Өттү кетти. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текебердик кылбайлы. Бир адам ушундай байлыгына, бийлигине таянып текебердик кылганда бир даанышман айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир. Улуу сөздү уят жок, кандай тамчы судан жаралдың эле өзүң жийиркеңден. Ушуну эстеп кой деген. Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ошону эстеп кой деген. Кокус тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жаныңа ким келип сүйлөшөт? Ошону эстеп кой деген. Топурактан жаралып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду, канча министр келди, канча өкмөт башчысы, канча президент чыкты. Биз сизден сенге бир дагы өтөлөк болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Чындап, ушунчалык абройлуу саясатчылар өткөн. Манас атанын тарыхын караңыз. Алмамбет тил тийгизген, каның өкөңдү эмне кылам деп чубак айткан. Ошол жеткен адам Манас атабыз кичпейилдик кылган, укмаксан көрмөксөн болгон, мына ушул бийиктик. Исхак Разаков атабыз Кыргызстанды агрардык өлкөдөн, мал баккан, кой баккан өлкөдөн, анча жер иштеткен өлкөдөн индустриалдык деңгээлге жеткизип койгон. Бирок ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Султан Ибраимов жөнүндө угам. Акырын сүйлөп койчу дейт, жумшак сүйлөчү, бирок ишке кете берчү дейт. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейилиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Мен өткөн ушул сөз сүйлөйүн дегем, көрдүңүздөр, 28-чи болуп жазылганмын. 26-чыга келгенде добуш берип токтотуп койдуңуздар. Айтып алсам болот эле. Бирок элдин арасына барганда, чын айтам, булсам жолду да эч ким сураган жок, каналды да эч ким сураган жок, ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурдагыдай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгерде ынтымак кетсе, башыңдан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген, алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Даракка таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң ыйманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибиздин көңүлүбүздү ортуп албайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Чын айтканда блогерлерибиз, элибиз, журтубуздагы ким катуу сүйлөсө, бирөөнүн ызатын, аброюн тебелесе, о, жайлады, кыйраты деп отуруп, ошолордун көңүл көзүн карап отуруп ушул деңгээлге жетип калды окшойт. Ошон үчүн беркисинде да бар, керкисинде бар, кетменинде бар деген сөз бекер эмес. Мен муну өзүм айтып атам дагы бир жолу, өзүңөргө албаңыздар. Ушул сөздөрдү айтканда балким ушул сыпаттар өзүмө келет деген ниет менен айтып атам.